күнүгө саат 6-да туруп даярданып, эртең менен жумушка чыгып кетем. Макмал комбинаттын башкы ашпозчусу таң эрте ишине жөнөдү. Ал күн сайын жумушчуларга 3 маал ысык тамак даярдайт. Дээрлик 30 жылдай убакыттан бери эмгектенип келе жаткан ашпозчу ишкананын иши солгундап, азык-түлүк өпчап мезгилге дагы күбө болгон. Андай күндөр эми артта калды. Азыр тамак аш кенен кызматкерлердин алган маянасы жогорулаган. 250 кишиге даярдайбыз. Мурункудай өлчөп жасабай, кенен кесир жасайбыз. Азыр 3 маал жумушчуларыбыз 3 маал бекер тамак менен бекер тамак ичет. Айлыгыбыз мурунку караганда Кудайга шүгүр аябай эле жакшы көтөрүлдү. 30 000 мындай айлык алчу эмеспиз. План болгондо премия алып турабыз ай сайын. Анан эзели такыр эле 13-чү зарплата дегенди билчү эмеспиз. Мына ушул буйруса быйыл 13-чү айлык алдык. Макмал кенин 2022 жылга чейин кытайлык инвесторлор иштеткен. Алар башкарган аралыкта келишимдеги талаптар так аткарылбай, катаал шарттагы 9 Торо районун баккан ишкананын иши жүрбөй, жумушчулардын көбү ишсиз калган. Кыргыз Алтын ачык акционердик коому башкарууга алгандан бери комбинат тез арада бутуна тура алды. Бул алтын өндүрүү үчүн колдонулуп жаткан техникалар жаңы болуп эсептелет. Макмал комбинаты Кыргыз Алтын ишканасына өткөндөн бери көп өзгөрүүлөр болуп жатат. Көбөйгөн кирешенин эсебинен жумушчуларга шарт түзүү максатында ремонт иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле ушул ондогон жаңы техникалар жана жумушчуларды үйүнө алып барып келүү үчүн атайын унаалар сатып алынган. Түшкөн кирешесинин эсебинен комбинаттын ички сырткы келбети оңдолуп, өткөн жылдын эсеби менен техникалары 70%га чейин жаңыланып, жыйындар залы, мейманкана жасалган. Стратегиялык объектиде коопсуздук башкы орунда тургандыктан онлайн видео камералар орчундуу участактарга коюлуп, күзөт кызматынын ишин жеңилдеткен. Комбинаттын территориясына киргенден баштап шлагбауман комбинаттын ичинде ар бир бөлүмчөсүнө чейин камералар орнотулган. Аны операторлор монитордон көрүп турушат. Эгер ар кандай суроолор болсо, может быть терс көрүнүштөр или ар кандай моменттер болгондо булар рация менен чыгышат. Анын ичинде постойлор бар, күзөтчүлөр бар. Ошол күзөтчүлөр менен байланышып, ошолор менен чогуу иш алып барышат. Атайын VPN каналы аркылуу Бишкекке Кыргыз Алтын серверине 24 саат связь болуп турат. Райондун өнүктүрүү фондуна былтыр 40 миллион сомдой которулуп, анын эсебинен соц объектилер оңдолуп, иш баштайм деген адамдарга жеңилдетилген пайыз менен каражат бөлүнгөн. Табигый шарты катаал район элинин жашоо турмушунун оңолушуна комбинаттын салымы чоң. Мына жерде соода точкалары бар. Бүт соода точкалары ошо комбинаттан иштегендердин аркасы менен товарлар өтүп атат. Жанаша Жумгалы районунун сүт азыктары, Тогуз районунун базарына, жанакы жеке секторлорго түшүп ошолор дагы өтүп атат. Жумурткалат, жана башка жашылчал, ошонун баары ушул райондон топтолуп атат. Мына тендердин аркасы менен райондогулар өткөрүп атат. Орто эсеппен ошондо жылына 18 тоннадан эт кетип атат. Бул да эл чөнтөгүнө түшүп атат, эл үчүн каражат. Ишканада узаган жылы план 100% ашыгы менен аткарылган. Киреше менен чыккан комбинат кошумча кен казуу максатында бургулоо, чалгындоо иштерине камынып жатат. Бир участкадан чалгындоо иштерин жүргүзөбүз. Бул металлдын чыгарган металлыбыздын көлөмүн көбөйтүү максатында. 23 менен 24 жылга салыштырмалуу Кудай буйрса ошо команда иш алып бардык. 450 жумушчу кызматкерлер иштечиле. Азыркы күнү ушу 650 тегереги болуп калды. Бир 200дөн ашык жумуш орду кошумча түзүлгөн. Жалпы жумушчу кызматчылардын айлык маянасы ушул 2023-24 жылдардагы жалпысынан кошкондо 40%га айлык маяналар көтөрүлгөн. Комбинат учурда технологияларды модернизациялоо жана кенди иштетүү боюнча алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарып жатат. Өз кезегинде Кыргыз Алтын Макмал комбинаттын салымын кошкондо кирешеси өткөн жылы 17 миллиард сомдон ашып, 2023 жылга салыштырмалуу 36%га көп болду. Уланбек Тыйканбаев, Улук Абдиев, Ала Тоо 24.